Рамазан жөнүндө Куранда өтө көп аяттар бар. Рамазан тууралуу ошолордун жана бүгүнкү биздин темабызга тиешелүү аят көпчүлүк мындай айтканда алдына айтып жүргөн аят ушул. Караңыздар, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Имандуулар, силердин таква болуңар үчүн мурдагыларга буйрулгандай эле силерге да орозо буйрулду дейт. Бул жерде айтыла турган маселе орозонун максаты жөнүндө мен айткым келди. Демек, Рамазандын максаты имандуулар, силердин таква болуңар үчүн мурдагыларга буйрулгандай эле силерге да орозо буйрулду. Эмне үчүн? Таква болуңар үчүн. Демек, Рамазандын максаты не болду? Бизде такваны пайда кылуу. Кээ бир котормолордо балким таква болорсуңар деп жүрөт да. Котормо маселесинде көп чеккиликтер бар экен тилекке каршы. Бул мыйзам ченемдүү да нерсе, себеби котормо деген котормо. Ошондо балким эмес. Кээ бир жеринде таква болосуңар деген аяттар бар да. Муну кылсаңар таква болосуңар. Бул аятта таква болуңар үчүн. Лааллакум таттакун. Таква деген көпчүлүк таква маселесин ар кандай чечет. Мисалы үчүн Хазирети Умардын доорунда ал заттан таква эмне деп сураганда айткан экен. Бул тикен зарда жылаңайлап жүргөн адамды элестеткиле депчи. Мына ушул такванын бир сүрөтү деп айтат. То есть бул эмне кылат? Аябай этият, аябай тартип, өтө дыкаттык менен чындыгында эле бунун реалдуулугун карасак, бүгүнкү жашоо тикен зардан айырмасы жок. Бизде азгырган, өзгөчө биздин светтик мамлекеттерде бизде азгырган нерселер аябай көп. Ар бир момент, ар бир нерседе биз дыкаттык менен, өтө чыңалуу менен мамиле кылуу таквалык деп эсептесе болот. Эгер бул мейкиндиктен караганда. А затында таквалык, мен ушуну кыргызча которо албай койдум. Ошон үчүн таква деген маселеде эле калтырдым. Бул өтө чыңалган абал. Мына ушундай дыкат абал экен да адамдын. Бошошуп, мындай бир шалпайып жашоо эмес экен. Жана спортсмен кайсыдыр бир мелдешке даярданса, мына ушул мелдешке даярдануу этабы өзүнчө бир абалды талап кылат. Анын тамактануу тартиби, ойлонуусуна чейин тартиптелет. Анын мынагу ойлонуусу, тартиби, баскан турганы, жашоосундагы ошол күндөрдөгү режиминин бардыгы максатка байланган. Мен чемпион болуп келишим керек деген нерсеге байланган. Жана мен ушул процессти мындай жөнөкөй турмуш тилине которгондо мен ушул процессти таквалык деп айтат элем. То есть коюлган талаптан чыгып кетпейт. Эмнеге чыгып кетсе жеңишке жетпей калат. Коюлган талаптын чегинде жашоо адамдан такваны талап кылат экен. Мен ушуну таквалык дегенди ушундай түшүнөм. Таквалык менен жашоо коюлган талаптын чегинде жашоо. Андан ашырып да бербөө, аны кемитип да койбоо. Ислам алтын ортолугу мына ушунда. Мен супер таква болом деп тажавуз, ашырып ийүү да туура эмес. Жана мен чүчүт светский болом деп таквалыкты кемитип ийүү да туура эмес. Исламдын өзүнүн таквага койгон талабы бар экен. Эмнеге? Бул таква талаптын чегинде жашоо, бузулгус эреже дей турган болсок, бул орозонун өкүмдөрү, тартиптери, адептери, мына ошо орозодогу көзөмөл, туруктуу көзөмөл, Аллах коом көрүп турат экен. Жана татыктуу байгелер, мына ушул 3 нерсе таквалыкты камсыз кыла турган шарттар экен. Жана биз айтпадыкпы? Максатка ийгиликтүү жетүү 3 нерсени талап кылат деп. Демек, максатка ийгиликтүү жетүүнү таквалык камсыз кылат экен туугандар. То есть талаптын чегинде. Ушу Алматыга бара турган жол талаптын чегинде болуш керек. Эгерде мен Таразга барып, бир аз кино көрүп, анан аяктан бир аз эс алып барам десем, бул чыгып кеттик таквалыктан. Эмнеге? Норма бузулуп кетти. Таквалык коюлган ченемдин өзүндө бузулгус эреже, туруктуу көзөмөл жана татыктуу байге. Мына ушул таквалыкты камсыз кыла турган нерсе. Бир сөз менен айтканда, максатты көздөй, то есть байгени көздөй, эреже менен өзүнүн көзөмөлүндө жетүү. Мына ушу таквалык. Байгени көздөй, коюлган максатты көздөй, эреже менен, өлчөм менен, мерчем менен өзүн өзү көзөмөлдөп жетүү. Таквалык башка нерселерден айырмаланып, только өзүңдүн көзөмөлүңдө ишке ашат. Ошон үчүн Аллах Таала такваларды жакшы көрөт. Өзүңдүн гана көзөмөлүңдө. Мен муну азыр дагы айтып берем. Эмнеге? Ислам динин турмушка коомдук деңгээлде ашыруу үчүн жеке мусулмандын салымы бар, коомдун салымы бар, мамлекеттин салымы бар. Ар бири өзүнүн аткара турган функциялары бар. Коомдук жашоодо ислам өкүмдөрү толук кандуу ишке ашыш үчүн 3 институттун
аткара турган милдеттери бар. Мамлекет аткара турган милдеттерди адамдар аткара албайт. Коом аткара турган милдеттерди жалгыз адам өзү аткара албайт. Ага жүктөлгөн эмес. То есть жалгыз адамга жүктөлгөн милдеттер бар, коомго жүктөлгөн милдеттер бар жана мамлекетке жүктөлгөн милдеттер бар. Бүгүн бизде мисалы үчүн мен айтат элем, бизде азыр жалгыз адамдар өзүнө жүктөлгөн милдетти даңдап бүтө элекпиз азыр. Али коом болуп, муну чогуу кылышыбыз керек экен деген аң сезимге али жете элекпиз али. Бул милдеттер коом жана мамлекетке жүктөлгөн милдеттер али консерва бойдон турат. Ал кайсы складда жүктөлүп турганын да билбейбиз керек болсо. Али өзүбүзгө жөн шахс адам катары жүктөлгөн милдеттерди даңдап бүтө элекпиз азыр. Бул өзү 15 саатта билине турган нерселер, мага муну жүктөлүп тур, муну жүктөлүп тур, муну жүктөлүп тур, бүттү. Жок, 25 жылдан бери биле элекпиз али эмне жүктөлгөнүн. Таква маселеси буга эмес, сени мамлекет таква кылып бере албайт. Биз жана бийликти күнөөлөп көнүп калганбыз го. Үйүнүн эшигин алдына барсаң чөп мынерден да. Ал не? Үйүнө кирсең караңгы сасып кеткен, WhatsApp'ты караган отурат. Бийликтен кылбаганы жок. Аны келип эшигин бийлиги оруп береби. Таквалыкты бийлик тургузуп бербейт. Коом да тургузуп бербейт. Сага бүт коом келип, сен таква бол, давай, таква, давай. Болбойсуң. Таква жалгыз өзүңдүн колуңдагы нерсе. Сенин чечимиң менен гана ишке ашат. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала такваларды жакшы көрөт. И билесиңерби, Куран. Биринчи эле Бакара сүрөсүндө айтып атат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Заликал китабу ла райба фих худан лил муттакин. Бул китеп таквалар үчүн туура жол. Таквалыкка өткөн адам үчүн туура жол. Таквалыкка өтпесең бул китептен жардам жок. Бул таквалар үчүн берилген китеп. Таквалык демек жалгыз өзүңдүн көзөмөлүңдө ишке ашат. Сени атаң, таянең, таятаң, кайнатаң, кайненең эч ким сени таква кылып кое албайт. Ыйманым алсыздап кетти, ыймандашып отуруп, как будто ага мен ушуна ыйман салып койбос. Эрк, акыл, сабыр, кыймыл сыяктуу эле бир процесс. Кыймыл мисалы үчүн бир процесс. Автомобиль, машина кыймылдай турган унаа да, аны кыймылга келтирүүчү бир аракеттер бар. Мисалы үчүн замокты ачып жүргүзсөң, анан кыймылга келет. Машинени мындай бир замогун ачып күйгүзсөк, анан кыймылга келет. Туурабы? Скоростка салып жүргүзсөк, анан кыймылга келет. Процесс. Мына ошондой эле акылды да иштетсек, анан иштейт. Акылды иштетүүнүн өзүнүн тартиби бар. Иштетпей тим койсоң, ал өзү халастойдо жүрө берет дирилдеп. Жана акыл халастойдо жүргөнүн биз ойлонуп атам деп ойлойбуз. Уктаганда түшүбүзгө ар нерсе кирип. То есть акылды иштетпесең деле жашай бересиң. Мисалы үчүн жаныбарларда деле мээ бар, бирок акылды иштетпейт, нормально эле жашайт. Уйлар деле төрөп атат, тууп атат вернее, туурабы? Көбөйө берет, жашоо кете берет. Акылды иштетпесе деле боло берет жашоо. Сабырдуулук деле ошондой бир процесс. Сабырдуулукту пайда кылсаң пайда болот, пайда кылбасаң жата берет. Эрк да мына ошондой бир процесс. Эркти ишке салсаң иштейт, ишке салбасаң иштебейт. Өзгөчө биз мына ушу эрк маселесин иштетпей көнүп калтырбыз да. Эрк бар ар бир адамда, бирок биз аны ишке салып үйрөткөн эмеспиз. Мен муну каяктан айтайын? Мына тренингтердин бардыгы эркке багытталат. Биз эрк менен иштейбиз тренингтерде. Кылгысы келбеген нерсени кылдырабыз, билбеген нерсени билдиребиз. То есть эрк менен иш барат. Адамдарда эрк ишке киргенде өзүнө болгон ишеним пайда болот. Өзүнө ишеним пайда болот. Мен кыла алдым ушул нерсени, колуман келет экен ушул нерсе. Мындай кылсам дагы мындайраак болот экен деп эрк ишке кире баштайт. И дагы бир кызык нерсе, Аллах субханаху ва таала адамдын мээсин, именно адамдын мээсин жаратканда мээге коюлган негизги талаптардын бири адамдарды интеллектин камсыз кылуу, то есть акыл дараметин ишке салуу, сезимдерин башкаруу жана эркин башкаруу. Мээ акылдын ишин жөнгө салат, сезимдерди жөнгө салат жана эркти башкарат. Эми интеллектти иштетпесек, сезимдерибиз өз алдынча пайда болуп, өз алдынча жоголуп турса, эркти иштетпесек, мен айтам да бизге мээнин эмне кереги бар? Анын ордуна башка нерсе сатып албайлы. Бекер ысырап көтөрүп жүрөбүз муну. Эрк башкарыла турган, ишке салына турган бир процесс. Түшүнө алдыкпы? Таква болуш үчүн номер бир талап кылынган нерсе эрк. Эрк болбосо таква ишке ашпайт.